Орусиянын Украинадагы агрессиясы уланууда. Чыр-чатак бүтө турган эмес. Күн сайын курмандыктардын жана качкындардын саны көбөйүүдө. Фронт тилкесине жакын жашаган бул үй бүлөлөр өкмөт балдарын коопсуз жайга алып кетүүгө буйрук бергенден кийин үйлөрүн таштап кетишти. Алар кайра качан үйлөрүнө кайтып бараарын эч ким билбейт. Эң баалуу буюмдары салынган бир баштык менен гана чыгып кетишкен. Азыр алар коопсуз, бирок балдардын жүздөрүндөгү несабалды караңыз. Алар бул жерде апалары менен, бизге аталары артта калганын айтышты. Ал эми чоң ата, чоң энелери кетүүдөн баш тартышкан. Цю минуту, коли був прильот, последній 10-й. Биздин үйгө 10 жолу ок атылды. Үй жайыбыз талкаланды. Үйдүн артында жарылай элек снаряддар дагы деле жатат. Украинанын согуштан талкаланган шаарлары менен айылдарында жардам алуу жана адамдарды чыгаруу кыйын жана өтө кооптуу. Бул ак периштелер аттуу полициянын атайын бөлүгү тарткан тасма. Донецк облусунан карапайым тургундарды, балдарды куткарып жаткан учур. Биз команданын бири менен сүйлөштүк. Небезпека присутня. Орустар аткылоону токтотпогондуктан коркунуч чоң. Эвакуация тез жүрүшү керек болду. Жолдогу коркунучтардан жана башка стресстик абалдан балдарды алагды кылуу үчүн алар менен бирөө тынымсыз сүйлөшүү керек. Ошондуктан ар бир топ машинада балдардын оюнчуктарын алып жүрөт. Украинада 5 миллионго жакын ички жер которгон адам бар. Өкмөт аларды тамак-аш, акча, турак жай менен камсыз кылат. Эми бул эски мектеп учурда бир нече үй бүлөнүн баш калкалаган үйү. What's really striking here is that we're Эң таң калыштуусу бул жер фронт тилкелеринен бир топ алыс жайгашкан. Ага карабастан бул муундун балдары бүтүндөй согуш менен калыптанган жашоодо чоңоюп жатышат. Його мама була швея. Ал себептен Барбара өзүнүн мурунку мектептеги сабактарын онлайн режиминде улантууга аракет кылууда. Үйүнө снаряд тийгенден кийин ал апасы жана чоң энеси менен бирге качып чыгышкан. Дуже подобается. Тут тихо, хорошо, красиво. Алар бул жерде жашоо жакшы, тынч деп айтышкандары менен санаага батып турушат. Кандай болсо да үйүңөрдү сагынганыңар көрүнүп турат. Так, да, хочется. Биз үйгө кайткыбыз келет. Согуштун бүтүшүн каалайбыз. Кызым мектебине кайтып барса дейм дейт ал. В школу ходила. Бирок тынчтык жана кадимки жашоого кайтуу алыскы келечек бойдон калууда.